Саламатсыңарбы 5-А классын окуучулары? Силерге мен Бактыгүл Атабекова, кыргыз тили мугалими, бүгүнкү тема жөнүндө түшүнүк бермекчимин. Бүгүнкү темабыз сын атооч. Сын атооч заттын сын сыпатын, өңү түсүн, даамын, көлөмүн билдирип, кандай деген суроого жооп берет. Сын атоочтун сөз түркүмү катары лексикалык, морфологиялык, синтаксистик белгиси бар. Морфологиялык белгиси бүгүн биз силер менен мына ушул бөлүк боюнча өтмөкчүбүз. Сын атоочтор даражалар боюнча өзгөрөт. Башкача айтканда, заттын белгисин ар түрдүү даражада көрсөтөт. Сын атооч сөздөр жөндөлбөйт, жакталбайт, таандык мүчөлөр көптүк санда өзгөрбөйт. Ал эми синтаксистик белгиси боюнча сын атооч сүйлөмдө анык тоошту, бышык тооштун жана баяндооштун милдетин аткарат. Мисалы, эненин мээрими күндөн жылуу. Бул сүйлөмдө кандай деген сөз жылуу деген, кандай деген суроо жылуу деген сөзгө жооп берип жатат. Мында баяндооштун милдетин аткарып жатат. Класста үлгүлүү окуучулар көп. Кандай окуучулар? Үлгүлүү деген сөзгө суроо берилип жатат. Мында аныктооштун милдетин аткарып турат. Өзүңөр көрүп тургандай эле, бул алма. Алма бул зат. Алма кандай? Алма даамы боюнча таттуу. Алманын өңү түсү кандай? Алманын өңү түсү кызыл. Алманын формасы кандай? Алманын формасы тоголок. Алманын көлөмү кандай? Кичинекей алма же болбосо чоң алма. Демек, балдар, бүгүнкү темабыз мына ушундай суроолордун негизинде жүргүзүлөт. Силерге берилчү тапшырма алманы мүнөздөгөн сыяктуу эле биринчи сүрөттө силер эмнени көрүп турасыңар? Биринчи сүрөттө табият койнундагы эне менен баланы көрүп турабыз. Бул жерде силер энеге кандай деген суроону коюп, жоопторду бересиңер. Балага дагы кандай деген суроолорду берип, жоопторду бересиңер. Андан кийин экинчи сүрөттө биз Кыргызстандын табиятын көрүп турабыз. Бийик, аскалуу, ак карылуу тоолорубуз, арчалуу токойлорубуз, көл. Андан кийин жаз мезгилин чагылдырып турган гүлдүү талаа. Мына ушул сүрөткө дагы кандай деген суроолор же болбосо сын атооштун мүнөзүнө дал келген сөздөрдү таап жазып чыгабыз. Демек, балдар, тапшырма түшүнүктүү болдубу силерге?
420-көнүгүдөгү заттардын сын сыпатын көрсөткөн сөздөрдү таап жазгыла. Бул кийинки тапшырмабыз. Мисалы, токой, үй, бычак, шакек, туз, топ, кой, мончо, кино, таш, китеп жана башка ушул жерде жазылып турган ар бир сөздөрдү катыштырып, үлгүдөгүдөй кылып жазып чыгабыз. Анда эмесе балдар, китебибизге карап 420-көнүгүдөгү сөздөргө үлгү сыяктуу сөз коюп жаза баштайбыз. Андан соң 422-көнүгүүнү карагыла. 422-көнүгүүдө сүйлөмдөр берилген. Ошол сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, сын атоошторду тапкыла. Сүйлөмдөгү кызматын аныктагыла. Силер менен биринчи теманын башында өткөндөй эле, бул жерде ар бир сүйлөмдө синтаксистик белгилери да сүйлөмдө камтылып кеткен. Ошого дагы көңүл бөлгүлө. Демек балдар, бүгүнкү сабакты кунт коюп уккан болсоңор, жакшы түшүнүк аласыңар. Туура катасыз жазсаңар, өзүңөрдүн сулуу, таза, катасыз жазуу жөндөмдүүлүгүңөрдү өстүрөсүңөр. Балдар, саламатта калгыла. Ар бириңер өзүңөрдүн ден соолугуңар үчүн кам көргүлө.